Assalamu alaikum ардактуу телекөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы сүйүктүү мекендештер. Бул жолку чыгарылышыбыз шаардан анча алыс эмес, Ош шаарына жакын жайгашкан Кара Суу районуна караштуу Мады айыл аймагындагы Кыргыз Чек айылында болмокчу. Ооба, сиздер менен жүз көрүштүгүнүзгө аябай кубанычтабыз. Биз адаттагыдай эле Перзат экөөбүз айылы кыдырып жүрөбүз. Ооба, адаттагыдай эле экиге бөлүнөбүз, бирок казы күттүрмөй жок, кечикмей жок, макул? Аракет кылабыз, Сиздер дагы биздин чыгарылыштан сонун каармандарды, кызыктуу маектерди күтсөңүздөр болот. Бул жолку чыгарылышыбыз балким өзгөчө каармандар менен коштолоттур. Андыктан бизден алсамай жок. Ооба. Күзөтүп туруңуздар. Кеттик, тезирээк баралы. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Gel. Orada oyun oldu kegler. Ve Şirinтай. Assalamu alaikum. Қалай? Gelin gelin. Aleyküm assalam. Gelin. Кыргыздын улуттук оюну. Ордо оюнунан азыр кандай эки команда болуп ойноп атасыздар? Ek komanda. Beşte deko. Ek komanda. Ortamızda beldeşimiz var. Охо. Чоң байге барбы? Bayge var he. Атыңыз ким дедиңиз? İbrahim. Ибрагим мага кызык болуп атат да мына шаарга жакын айылдарда ушундай ордо оюнун аржумада ойноп турганыбыз аябай сонун мындай шарттар өзгөрүп кеткен эмеспи? Yok bu şart hiç kaçan özgörülmeyecek. Bu oyun degen Kırgız saltının oyunu ata teyibizden kalgan. Bu oyunda ilgeri vakti ata babalarımız buna çalgındoya çıkkanda jigitlerine şunu attırgan. Orada degende. Orada degende attırıp şol jigitlerin ardayım şıkka keltirip turgan, şıklandırıp. Bu oyunda şol ilgerki salt boyunca эле. Салт боюнча калган. Ошо салтыбыздын Мына айылдагылар жаштарга үйрөтүүлөр кандай болуп атат? Үйрөтүп атасыздарбы? ооба да биз ушуну ар жума сайын бирден атылат. Биздин эл жакшы, мына өзүнүн уюштурушубуз бар, Надаш деген. Анан тойлук деп коебуз. Алар уюштурат да ар жумада атылып турат. Бул биз аткан сайын ушу биздин келечектеги балдарга келечектеги балдарга биз көрсөтүшүбүз керек. Кыргыздын оюну көп. Бизде дагы мына ордо башталып атат. Элдер үйрөнүп калды, атышты. Оюнга көп болсок кандай десе, атып көрсөк да болобу экен, Болот, уруксат. Ке бул жигитке берет кетесиң, атып көрсүн. Bunun erежелери бар да, томпой кармаганда да атуунун, Бул азыр бизде оң томпой, соң томпой бар, сага сол түшүп калыптыр. Моюнда кармап атасың. Мындай кармап. Ошол салт. Чимирип. чимирип атыш Чимирип атасың. Мына бизде азыр мына сууга байланыштуу сиз албадык. Анан ата ишламан алып чыгып койдук. Бу жерге мындай алып атсаң болот, ичине мындай алып. Бул сизге тийгизип атсаң болот. Ал командадагы эмессиң, бул командадагы эмессиң да азыр. Ортодоку. Келген мейман чокон атат да. Чокон атат. Ана мен чокон атып жатат. Чокон атып. Ай молодец. Өзүң атып жүргөн жигит турбайсың бая. Бул тыйынын койгон себебибиз бул мына жерди кандык деп коет. Бул ортого ошол тыйын кан болуп коюлат. Анан андан кийин мына чүкүлөр тизилет. Анын тегерегине. Биз өзү мына эки командабыз 5тен 10 адам. Мындай кылып туруп тизип туруп. Ке, Толук берке. Мына биз эки чүкү алабыз дагы бир оң бир сол. Мына бир оң бир сол мисалы. Анан бул жерде экиге бөлүнүп атып жатабыз. Эки бөлүнгөндөн экөөбүз мына башчыбыз, экөөбүз эки алдык мына. Бири бул жак, бири мен жак. Анан бул биз бул дегенде өкчө биринчиге атышка өкчөйбүз мындайчы мына. Анан кимибиздин чүкөз койсо ошол биринчи атат. Да. Мисалы мына меники бул жак. Кимики болсо мына. Азыр өкчө. Мына Азыр менин командам утту да. Мен Атышка. чүкөм конду. Азыр биздин команда баштайт да оюндучу. Түшүнүктүү. Түшүндүңбү? Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына көрдүңүздөр. Бул өкчөт дегенде көпчүлүгүңүздөр биле берсеңиздер керек, менимче. Мен деле азыр көп болуп жатам. Бул чүкө мондай тикесинен туруп калса, ошол команда биринчи оюн баштайт экен.
Анда oyun sizlerde ekan Bizim anda. komanda başlayız da. Ha? Bunu bir yere koyup koyarız da hem oyunda biz buzağız. Orada olmuş ya. Orada onu sizler buzasızlar ha? Mana başlayalım. Ana başladık. Oo. Hadi rahmat. Жақсы. Мен ошол үчүн алганмын да өзүм командамды. Hadi. Ana. Bakırak yanı kara. Ha бул да бизге. Bravo sana. Менин балдарым жакшы атып жатат. Biz aldı da az ver. Ha. Ага, бул эми оюнуңуздар менимче көпкө созулат окшойт. Мен Ага. айга сапар алайын. Силерге рахмат. Мақұл, саған да рахмат. Әрдайым ушул элдин кызматында ийгиликте болгула. Аман бол. Силердин телевизиялар әрдайым жакшы иштесин. Ийгиликтер бизге дагы. Балтыр. Мақұл. эжеке жакшы шарт түзүлүптүр эң мыкты мисалга жана ошондой эле баардык бул жактагы элдер дагы сонун компьютер менен камсыз болуптур мына ушул азыркы мага айткан нерсеңизди эле телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет кайталап айтып койбойсузбу эмне максатта түзүлдү бул компьютердик класс? Бул Данида коом негизинде миграция фондунун негизинде ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү ушул иши жок азыр миграция болуп чет мамлекетке барайын десе балдарын карагыдай эч ким жок, балдары жаш. Ошолорго ушундай айыл өкмөт тарабынан ушундай уюм ушулуп, бу да азыр 18 жаштан 50 жашка чейин 20 адам окуп жатат. Эмнелерди үйрөтөсүз? Азыр негизгиси буларга офисный программалар, Word, Excel, PowerPoint, анан интернетке кирип, почта ачып, бири-бири менен кабарлашуу. Бул жакта эжекебиз аябай берилүү менен иштеп жатат экен. Эжеке, эмнени үйрөндүңүз? Эмне жасап жатасыз? Мен бул компьютерный класстан азыр класстер жасап жатам. Офистик программаларды үйрөндүм, слайд түзүштү үйрөндүм, интернеттен сүрөттөрдү алып, бул слайдка коюшту үйрөндүм. Ушундай көп программаларды үйрөндүм. Иштердин баары эле технология болуп калган, ошон үчүн үйрөнүп жатам. Эң мыкты, ишиңизге ийгилик анда. Да бул Мастерге да. жакта Мына өзүңөр көргөндөй, мисалы мына ушул кызы Самара PowerPoint программасы боюнча слайд түзүп жатат. Жакшы, Самарайым, саламатсызбы? Жакшысызбы? Эмнелерди үйрөнүп атасыз? Бул жака келгениңизге канча убакыт болду? Бул жака келгениме 1 айдан өттү. Компьютерден көп нерселерди үйрөндүк. Башта үйдө отуруп билбей болчубуз. Азыр слайд түзүп атам, Алкоосмоновдун өмүр баяныбары боюнча. Мына ушул курска каттап жүрүп, алдыга кандай пландарды койдуңуз? Алдыга Кудай буйрса көптөгөн пландарды коюп атабыз. Бул жерде азыр заманына жараша компьютер менен иш жүрүп калды, ошого Кайсыл жерге барсам дагы компьютер менен кыйналбайын деп ушудан үйрөнүп атам. ийгилик анда ишиңизге. Эжеке, чындыгында аябай таң калып отурам. Кайсыл бир айылга барбайын, мына мындай нерсени көрө элек болчумун. Эң сонун айыл тургундарына жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Заман талабына ылайык мына ушундай компьютерди үйрөнүү менен биздин айыл тургундары же болбосо жергиликтүү мына ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендер, аз камсыз болгон үй бүлөлөр сөзсүз түрдө иш менен камсыз болот деген ойдомун. Элетте жашоо дурус, жумушсуздуктун алдын алуу максатында жакшы самалыктар ишке ашырылып келет. Жогоруда айтып өткөн компьютердик курс менен биргеликте чебер айымдар үчүн да мыкты мүмкүнчүлүктөр жаратылган. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелгендер акысыз окуу менен бирге стипендия да алышат. Ошондой эле сертификатка ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз болууга толугу менен кепилдик бар. Мындай демилгени эл колдоп, абдан ыраазы. Айылга киргенде эле эң алгач бизде тарых таржымалы кызыктырат. Кыргыз чек деп эмне себептен аталып калган? Кайсыл уруулар жашайт? Мындай маалыматты биз албетте көптү көргөн, көптү билген айылдын кадыр барктуу аксакалынан сурап көрөбүз. Биринчи биздин ата бабалар дегенде Ак суу боюнан көчүп келишкен экен. Ак суу боюндагы Кодогочундар деген айыл болгон. Төлөйкөмдүн жаны. Ошо жерден көчкөндө ушул жерге жалаң кыргыздар келип, бир 15-30 үйлүү кыргыздар келген. Биринчи келгенде бул жерди камыш баскан жер экен. Токой эмес, токойдун аз-маз болгон, бирок камыштуу жер болгон да. Ан келип жерди аздан тазалап, айыл кылып, ар бир дөңгө эле отуруп алышкан экен. Анан 23-24 жылы колхоз уюшулганда биринчи колхоз. Кыргызча
атында колхоз деп ат алып қалған. Анан колхозға әрбірі малын берген, қойын берген, үйін берген, ат арабасын берген, анан колхоз ұйыштырылған екен. Бірінші қырғызча атында колхоз болып түзілген да. Адигене тағай мұңғыш деп қояды. Ұқсаңар керек. Ошо мұңғыш деген ұйырынтан бөлінгенде Құдай үшін Төлөйкөн, Шапалақ, Соқолық, Көкжатық дегендер бар да, Сарай, Савай, Жош дегендер бар. Ошолар бірігіп бір мұңғышты түзеді. Мұңғыштың ішінен теке Құдай осында үшеге келіп жашап қалған. Мыйман достығы жағынан жақшы, біріне ұзату қылған жағынан жақшы азыр балдар. Ынтымақ. Кыргызчек Ош облусунун Кара Суу районундагы айыл, Мады айыл аймагына карайт. Бул чакан кыштакта 1270 кожолук, 5000ден ашуун калк жашайт. Айыл эли негизинен жер иштетип, тыйканчылык, мал чарбачылык менен турмуш тиричилигин өткөрөт. Орто мектеп, бала бакча, оорукана, фельдшердик, акушердик пункт, дарыкана, мечит бар. Турмуш тиричилик кызматынын бөлүмдөрү, соода тармагы, тамактануучу жайлары, тегирмен жана башка бөлүмдөр иштейт. Жылы ушул Кыргызчек айылында таза суусу жок. Көчөлөргө таза суу чыгардык жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Ошондой эле жаңы конуштарга электр маамчаларын алып берип, электр энергиясы менен камсыз кылдык. Ал эми 19-жылы дагы ушул 18-жылы жетишпей калган ушундай маселелер бар. Ошолорду аягына чыгарабыз. Андан сырткары ушул бюджетти баягы айыл кеңешинин депутаттары акча каражатын бөлүштүргөндө ошо Кыргызчек айылына көбүрөөк ошол калкынын саны көп, мектеп окуучулары көп болгондуктан баягы тротуарларга көңүл бурушуп, окуучулардын коопсуздугу үчүн ошол көчөлөрдүн тротуарларын асфальттап, тротуарларды жасоо боюнча акча каражаты бөлүндү. Мен азыр сиздер менен каарманды тааныштырып өтсөм, жанындагы аба Маматали аба. 83 жашта. Кулагым сар оорураак кызым. Мынакей, өзү айтып атат, чындыгында. Катуураак сүйлөсөм, Ошон үчүн катуураак сүйлөп жатам. Катуураак суроо берип жатам. Өзүңүздөр байкагандай эле, мына ушул жашка келгенде дагы бирок колунан өнөрү түшпөгөн аксакалыбыз болгондо дагы бир гана өрүктөн комуз жасаган аксакалыбыздын өнөрүнө сиздер менен биргеликте күбө болуп жатабыз. Азыр тааныштырып өтсөм, бул жакта мына өрүктүн даяр жыгачы турат. Этап менен жасап жатат. Бул эми биринчи өрүктүн жыгачын алып келсе, андан соң мына минтип ичин оюп, өзгөчө оюу чийлөрдү түшүрүп, чиймелеп, андан соң мына минтип комуз даяр боло калат. Өзгөчө соонун өнүп чыгарган комуздарды мына ушул абабыз өтө берилүү менен, кылдаттык менен сонун жасап, залкарлардын талантынын тапталышына, залкарларга көптөгөн биздин залкар инсандарыбызга мына ушул комуздарды дал ушул абабыз жасап берет. Аба, жашыңыз бир топко барып калыптыр. Эми ушул иштерди жасоо сизге кыйынчылык туудурбайбы? эми караганда өрбөк болот экен. Сопо эле чулку эле жатып берсең касал болосуң. Мында кыймылдап турсаң кан жүгүрөт. Абабыз ушул бир гана комуздан өрүк чабат деп уктук. Башка жыгачтардан да жасап көрдүңүзбү? Башка жыгачтардан жасадым. Кандай болот экен? Туттан жасадым. Кайрыгачтан жасадым. Алардын өзгөчөлүгү кандай болот экен? Өзгөчөлүгү. Өзгөчөлүгү эч жок кызым. Мына өрүк комуз деген бакка өзгөн күрүш дегенде аты чыгып калган. Кыргызга өрүк комуз жүрөгүнө кадалып калган. Ал эми ошонбай
өріктен тандап чабылған, мүскіл тағы жібектей бүлік бұратпай бағылған деп, ұрдаған, қарағай қақпақ жауылған деп. Негізінен ошол атышып қалған өрікті. Ава эми бул комузду канча убакта жасап бүтөсүз? Канча убакыт талап кылынат бир комузду бүтүргөнгө? Bir komuz жасап үшін, ема улғай қуан адамын, палантан жылдық болып отады. Десе жаққа кетіп қалам. 40 болып отады, аш құдай болып отады, десе жаққа кетіп қалам. Ташта қой кетіп қалам. Бошогондо эле жасай коем дебейсизби? Бошогондо эле жасай коем дебейсизби? Ошентип, эптеп уақытын таап бүтүрөм да. Сиз өзүңүз да комуз ойнойсузбу? Жоқ. Ойнобойсузбу ушунча Ошо жасап? комузду ойношты билбейм. Аксакалдар айтат да, сен өзүң комуз чертпей туруп, кандай билесиң дейт. Ошо черткендер мен комуздун сырын билбейт дейм. Комузду кандай кылып жасаса, кандай сүйлөшүн анаданчалык билбейт. Мисалы, мынау карагай сасынасы мынау. Мала? Ооба. Ушул сасыналар мынау чызыктар май болуп эсептелет да. Ушул майларында жок болса, тунук болса, анан жакшы добуш берет. Мынау небенин алайкунун карагайы бар. Оппак, май жок. Мынау да сасына. Мынаудан. Оораганда мына май аз. Мына анча-мынча. Бирок мында үн дагы чоң да. Бул авам айткандай эле чындыгында өрүктөн жасалган комуздар эң мыкты бааланат. Кыргыз эли негизинен мына ушул өрүктөн жасалган комуздарды сатып алышат, баалашат. Мына авам сиздер дагы авам колунан жасалган комуздарды алып кетсеңиздер болот. Баасы дагы чөнтөгүңүздөргө ыңгайлуу эле, арзан эле. Ава, сизди бир жарыялап койдум, рекламалап койдум. Рахмат. Эми кардарларыңыз Рахмат көбөйөт. кызым. Мына үнү дагы керемет шаңшыйт. Ава, эми айтсаңыз, мына ушул комуз чабуу боюнча бүгүнкү күндө үйрөнөйүн деп келгендерге үйрөтөсүзбү? Үйрөтөм. Элансыз эле өнөрү жашырган жок. Кыргызга калсын өнөр дейм. Мынакей. Бул сөзүн алып алдык. Эми сөзсүз келиңиздер, сиздер дагы комуз чапканды үйрөнүп, чебер колдорго мына ушундай өзгөчө комуздарды жасап бериңиздер. Эми ава, келиңиз, жумушубузду улантайлы. Үйрөтүңүз мага дагы эми. Үйрөтөн деп калдыңыз. Үйрөтүңүз мага дагы. Ошо эле жанагына чукуу берсең. На тура эле улатам ошондо мен. Нар жактын кырынан турам нелерде. Бул жерде? Ооба. Айылдан бир 4-5 чакырым алыста жайгашкан мондай мал чарбачылыкты өнүктүрөм деп атайын бул жака бөлүнүп айыл тургуну келиптир. Ошо айыл тургунунан кабар алайын деп келдим. Азыр барып көргөлчү. Бул жер адыр жер эси болгон үчүн мындай кар, кадимки кыш кыштай дегендей. Бул жака аябай соңу пресстер жыйыптыр. Тоyut жайында экен. Үстүнө кароолуу иттер жатат го. Ассаламу алейкум. Ит иштебей. Малжан, Корожай. Жакшы? Фермер агабыз бар дедиле. Бүгүн улакка кеттиле. Айылда улак болуп. Улак болуп атабы? Кап. Жол экен да? Мал, кой, бүт бары бар экен да? Бар. Канча коюң бар? 130 кой бар. Жакшы. Быйыл төл кандай болуп атат? Быйыл жакшы. Канча төл алдыңар? Жакшы алдыңарбы? Бир 30 чакты алдык. Эгизден? Эгизден жок. Канча малыңар бар эми? Мал 8 та мал бар. 8 мал? Сүт багытында же эт багытындабы? Сүткө эле. Сүт багытында, Сүттөрдү тапшырасыңар да эми? Ооба. Жакшы. Бул торпактар качан торпактар булар эми? Ошо бул былтыркы, булар быйылкы наркысы. Малдарын көрсөк болобу? Болот.
жакта малдар. Бул жакта кене эле жүрүшөт экен да малдар. Ого. Чоң малдарың да бар экен, жаш торпоктор да бар экен да. Ооба. Жакшы. Эми бул фермерчилик менен качандан бери алектенип жүрөсүңөр эми? Бул көп болду. Мен төрөлүкте дагы ушу болушкан да. Эми сен үйрөнүп атасыңбы? Бул эми адырдын бооруна келип алсыңар. Кышында кыйынчылык жокпу? Суудан кантесиңер? Суу кыйын. Суу деле кеңири ылдыйдан ташып келип. Ташып келип бересиңер малдарга. Ал жерде бир аз түйшүктүү болсо керек менимче. Же техникалар бүт бар да? Бардыгы бар, ошо оңой эле. Жайында жайлоо чыгасыңарбы же ушул жерде эле карайсыңарбы? Ушул жерде эле. Бул жактар бүт жайыт кылып экенсиңер да? Жакшы иним. Эми бул жакка келип алып, өзүңөр менен эле болуп калбай, айылга да пайдаңар тийсе керек эми. Айылдагылар өзүлөрү деле айтып атат. Ушундай мал чарбачылык менен алектенген агабыз бар. Ошодон кабар алып келели деп. Атайын келип, жардам берип атсаңар керек, Ооба, колдон келишинче мына мечиттерге, мектеп, садиктерге ушу колдон келишинче акчалай каражат, анан союштарын берип. Ошо айылдын тургундары айтып калды, аты ким дедиле? Абдысалам. Абдысалам агабыз ушундай жардам берип турат. Ошо мүмкүнчүлүк чектелгендерге да жардам берип экенсиңер. Жакшы. Кап өзү болгондо өзүнөн жакшы кенени сурамак экен. Мейли эми ушу айылдан 4-5 чакырым алыстыкка келип калыптын, эми айылга секейин жөнөйүн эми. Бат. Саламатсызбы же, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мен Перзат, ЛТР, менин айылым көрсөтүүсүнөн. Сизди айыл тургундарынан уктук, өзгөчө өнөр ээси деди. Мына ушундай көркөм чыгармадагы каармандарды же мына өзүндө көрүп отурам. Бул жакта сонун кылып түшүрүп жатыпсыз. Эми таанышалы. Бул өнөрүңүздү качан баштадыңыз? Ак кеме окшойт, Ооба. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан Ак кеме чыгармасын балдар аябай кызыгып угушат. Сабактарда колдоном. Ат сабак болду, тарбиялык сабактар болду. Анан мен көргөндөн, мен уккандан бир көргөн ат дегендей колдо жасап, балдарга жакыныраак болсун деп, ушуну жасап сабактарды өттү. Аябай бул кызык өнөр экен. Негизи мен бул мына ушул сыяктуу көрүнүштөрдү кагазга жасаганын көп көрүп калчу элем да эже. Сиз кездемеге жасап жатыпсыз, өзгөчө кездемеге. Кандай идея пайда болду, кантип баштап калдыңыз, эмне же ким түрткү берди? Берки аппликация түсү кагаз караганда өтө жарык, жакшынакай тунук көрүнөт экен. Анан кийин бул картина кооз көрүнөт. Дубалга ийилип турса дагы ар бир өзүнүн түстөрү боюнча даана ачык көрүнөт. Жакшы турганынан өзүм ушул ойлонуп, чыгармачылык менен аппликациядан ушул материалга өттүм. Аябай жасанып келип турат. Мага үйрөтүңүз, мен да сизге бир жардам жасайын, Мейли. Чечип коеюн. Жеңилирээк болсун. Бул неберелериңизби? Бул неберелерим, ооба. Неберелерим да ушинтип карап отуруп, анча жардам беришет. Жеңил мындай көп эле өкүлдөрдү кыркканда кичине жардам берели деп булар да аракет кылышат. Мына акбуну жаздырабыз. Эми баарысын канчакта жасап бүтөсүз? Билбейм, мен өзүм кызыккан үчүн бул убакытты эле эмне кыла бербейм. Келип жумуштан кийин келип ушул эртеңки сабактарга боло турган сабактарга жомокторду өтө турган болсом, ошо жомоктордун каармандарын же болбосо жаратылыш боюнча өтө турган болсом, ошол жаратылыш боюнча темаларга байланыштуу ушундай картиналарды жасайм. Же мугалим же бала бакчада? Бакчада. Бакчада, ынтымак бир балдар бакчасында тарбиячы болуп, көбүнчө сүрөттү көрсөтмөлүү сабак өтсөң, балдар кызыгып бакчага келүүгө аракет кылат. Тарта бериш керек. Тунун бир ыкмас экен. Ооба. Анан курулай эле сүйлөй берсең, балдар кызыкпайт. Ар бир сөзгө ушундай көрсөтмөлүү сабак өтсөң, балдар кызыгат дагы, мен бакчага барам дейт. Неберелериңиз менен таанышалы да? Ооба. Атың ким болот? Акчыбек. Акчыбек. Бул жерде сен эмне жасагаң келет? Булуттарды чымчып, суулар чөптөр жасагым келет. Жомок каармандарын, сенин атың ким болот? Зейнеп. Зейнеп. Сен эмне үйрөндүң чоң энеңен айтчы? Кыз жасагы чымчыктарды, булуттарды, кемелерди. Келгенде, иштен келгенде сурашат. Эмне жасайбыз, эмне кылабыз, эмне деп сурашат. Анан мына аккулар жөнүндө айтып берем. Жомок канча жасайт экенсиз? Жасайбыз. Унчукпай эле отуруп жасабайбыз. Бар, ар бир сөздү, ар бир сүрөттүн кыймылы бар. Кыймылга киргизебиз.
жан киргизебиз буларга. Аябай кубанып турам. Бүгүнкү каарманым эң сонун болду. Ушунчалык мен дагы сүрөткө кызыккандыктан сиздин чыгармачылыгыңызды ушунчалык сүйүнүп. Чындыгында бул айылда чеберчилик өнөрүнүн жогорку деңгээлде өнүккөнүн баса белгилебесек болбойт. Бул каарманым курактын өзгөчө түрлөрүн даярдап, айыл элине өз пайдасын тийгизип келет. Анын жасаган эмгектерин көрүп көз жайнайт. Түрдүү кездемелерди ар кандай формада кыркып, зерикпестен бири-бирине улаштырып чыкканын көрүп, менин да кызыгуум артты. Айрыкча сырттагы чайнекке жапкычы мени өзүнө тартпай койгон жок. Ар бир жасаган эмгеги менен тааныш болуп туруп, убакыттын өткөнүн да байкабай калыптырмын. Баса, Казыбек мени күтүп калды окшойт. Же дагы адатынча кечигип жүргөндүр. Дайым ушундай, кечигип эле жүрө берет. Качан караса күттүрүп жүрөт, кечигип жүрөт. Ушул адатын койбоду. Тоңуп калдым мен суукта. Каякта жүрөт эми? Чалып көрөйүнчү. Албайт мен муну ушинтип. Мына жүрөт бул жакта. Дагы шашылган адам болуп коет. Каякта жүрөсүң? Сөзүңдө турбайсың. Башта айттың эле го, кечикпейм деп, күттүрбөйм деп. Жаман жинге тиесиң, нерв болуп кеттим, тоңуп калдым. Чындап берсат мен кечикпеген аракет кылдым. Эми мындай өзгөчө сүрөт жагы бар экен, ошо сүрөт тартып берип кетти. Мен тоңуп калдым, болду, сүрөтчү. Азыр кетеличи, курсагым ачып кетти, кеч кирип кетти. Эми коштошо алайлы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Амандыкта көрүшкөнчө, кызыктын баары алдыда менин айлым көрсөтүүсүн калтырбай көрүңүздөр. Казыбек окшосуздон кечикпей, күттүрбөй жүрүңүздөр. Бул эми кетти. Каяктан кетебиз? Дагы жүрүп басабызбы? Негизи жок. Жинге тиеп экенсиң, Казыбек. Сен турбайсыңбы? Дайыма жинге тиеп жүрөсүң. Кайсы машина менен кетебиз? Ассаламу алейкум, ардактуу телегөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, сүйүктүү мекендештер? Ю. Мен билем, сен билең. Мен сени. Не кызарактар, Билбей болду. Менин айылым, айылыңа чакыр, мен барамын, подаркадан беремин, калганын айтпайм дарада. Анау жакта дагы шашылмыш адам болуп чуркап койгон. Анау жактан карасаңар, шашылышкан баштан.